Ооба окугам. Арыбаңыздар, ардактуу кесиптештер, кутмандуу кечиңиздер менен дагы бир жолу саламатсыздарбы менин сүйүктүү кесиптештерим, мугалимдерим, тарбиячыларым. Сиздерди абдан сыйлайм, урматтайм, жакшы көрөм. Биздин сабактарда, менин сабактарымдан араңыздарда окуп, сертификат алып, дайым курстарга катышып, сабактарга катышып жүргөн мугалимдер, тарбиячылар бар бекен бүгүнкү сабакта? Ооба бар эжеке. Барсызбы. Ооба барбыз. Рахмат, ыраазымын сиздерге, рахмат. Бүгүн да ошо сиздерге акысыз сабактардан уюштуралы деп чечтик. Эртеңки күндө Барбыз. болот, барсыздар э, абдан кубанычтамын бүгүн сиздер менен жолугуп жатканыма. Өзүмдү дагы бир жолу тааныштырып коеюн. ОСТМ боюнча түрлүү курстарды өтүп жатабыз. Рахмат сиздерге. Мен Шарапова Нургүл Дөлөсовна, учурда Нур Сабат билим берүү борборунун негиздөөчүсүмүн. Ошондой эле балдар билим берүү борборунда да иштейм. Эл аралык долбоорлордун тренеримин. Мектепке чейинки билим берүүдө тарбиячылар үчүн түрдүү программалар менен тренермин. Наристе балалык программасынын, алтын ачкыч жана тынчтык куруу программаларынын тренеримин. Бала бакча тарбиячылар үчүн квалификацияны жогорулатуучу курстарды алып барып иштеп келдим. Ысык көл областтык билим берүү институту бар. Ошол институтта мугалимдердин билимин жогорулатуу институту, ошондо тарбиячылар үчүн куратор болуп, методист болуп иштеп келдим жана ар кандай долбоорлор менен тренинг семинарларды Кыргызстан боюнча өткөрүп келдим. Азыркы күндө Нур Сабат билим берүү борборун негиздеп, педагогдор үчүн түрдүү багыттагы курстарды, онлайн курстарды өткөрүп жатабыз. Заявкага жараша карата биз оффлайн курстарды да өткөргөнгө даярбыз. Биз балалык программасынын негизинде бала бакчадагы инновациялык жаңы методикалык усулдарды жана STEAM билим берүү боюнча курстарды өткөрүп жатабыз. Мугалимдер үчүн өзүнчө курс бар. Педагогика, психология, инклюзивдик билим берүү боюнча курстар бар. Музыка сабагын окутуу боюнча да курсту өттүк. Тарбиячы жана мугалимдер үчүн. Ата энелер менен иш алып баруу, бала тарбиялоо боюнча акысыз вебинарларды өтүп жатабыз. Азыркы күндө дагы алдыда чоң жолугушуулар болот. Легендарлуу педагог, мыкты педагог, психологдор менен жолугушуулар болот жана болуп жатат. Бүгүн дагы тарбиячылар үчүн дагы биз коомчулук үчүн кызматка даярбыз. Акысыз 2 күндүк сабактарды уюштурдук. Бүгүн биз кеп өстүрүү сабагы боюнча сабакты балдар менен иштөөдө кеп өстүрүү сабагында кандай ыкмаларды колдонсок болот мастер-класс уюштурууну туура көрдүк. Биздин мугалимдердин өсүп өнүгүүсү коом үчүн, билим берүү тармагы үчүн абдан маанилүү. Кошула албай жатам дейт. Сиз кошулдуңуз, Жазгүл. Менин үнүм угулуп жатабы сиздерге? Угулуп жатат э? Бул жерде Аскыркуч мугалим, педагог болдук э. Сабакка убакыт бөлүп сабакка катышып жатканыңыздар үчүн алдын ала ыраазычылык билдирем. Бизде мына бул слайдым көрүнүп жатат. Трис педагогикасы дегенди уктуңуздар беле? Микрофондорду өчүрүп коебуз э. Трис педагогикасы жаратмандык маселелерди чечүү, чыгаруу теориясы деп которулат. Жаратмандык эми бул чыгармачылык менен кабылдоо, ой жүгүртүүнү өнүктүргөн, инсандын, баланын логикалык ой жүгүртүүсүн, чыгармачылыгын, креативдүүлүгүн, жаратмандык жана ойлоп табуучулугун өнүктүргөн методика да. Конструктивдүү ишмердүүлүк аркылуу, түрдүү ыкмалар аркылуу, пикир алышуу, топтордо иш алып баруу аркылуу баланын түрдүү жөндөмдүүлүктүн өнүктүрөт. Бала жаратман, ойлоп тапкыч болуп келет да. Мына эми биз азыркы күндө биз билим берүү тармагында логикалык ой жүгүртүү, интеллектуалдык ой жүгүртүү, креативдүүлүк, чыгармачылык жөндөмдүүлүктү өнүктүрүүгө басым жасалып жатат. Биз коомдогу балдардын акылдуу жана жаратман балдарды тарбиялап чыгыш маанилүү болуп жатат э. Мына ПИЗа тесттирлөө, жалпы республикалык тесттирлөө, улуттук, республикалык олимпиадаларды билесиздер. Ошол балдардын акылдуу, балдардын билиминен көз каранды ийгилик. Анан ушул балдарды эрте жаштан өнүктүрүүдө жаратман
ойлоп тапкыч, ой жүгүртүүсү кенен балдарды тарбиялоо маанилүү болуп жатат. Мында биз ойлоп табууда дагы, стим билим берүү дагы орчундуу. Эми биз бүгүнкү сабакта мен кеп өстүрүү боюнча, кеп өстүрүүдө ой жүгүртүүнү өнүктүрүү боюнча сабак өтөйүн. Мээге чабуул ыкмасы аркылуу жана балдар менен активдүү борборлордо иш алып барууда стратегиялар бар. Божомолдоо стратегиясы деп аталат. Жана окуу учурунда окуганга чейин, окугандан кийин деген стратегия. Ошо экөө бир божомолдоо стратегиясы. Суроо аркылуу, мээге чабуул аркылуу балдардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт ыкмада. Ошол баланын китеп аркылуу, көркөм тексттер аркылуу баланын кебин өнүктүрүү ыкмалары. Балдардын кебин өнүктүрүүнүн түрлөрү бар. Баланын кебин өнүктүрүүдө тыбыштык жактан, тыбышты кабыл алуу, тыбышты айтуу көнүгүүлөр аркылуу, балдарды сөздөрдү айтуу аркылуу, лексикалык жактан сөздөрдү айтуу, грамматикалык жактан сөзгө мүчө улоо, эки сөздү бириктирип сөз айкашын түзүү, сөз айкаштарын бириктирүү менен сүйлөмдөрдү куруу, оюн айтып берүү аркылуу синтаксистик, грамматикалык, лексикалык, фонетикалык жактан баланын кебин өнүктүрүү ыкмалары бар. Ошол ыкмаларды бала менен баарлашып, пикир алышуу аркылуу, дидактикалык каражаттарды, модалдык окутуу, модалдык окутуу деп аталат, жанагы көркөм каражаттарды колдонууда, көрсөтмө куралдарды колдонууда, сүрөттөрдү, китептерди, оюнчуктарды, ар кандай материалдык каражаттарды колдонуп балага көрсөтүп, кармап көрүү аркылуу, бала менен пикир алышуу аркылуу сүйлөтүп баланын кебин өнүктүрөбүз. Ошону менен катар биз тексттер аркылуу, көркөм тексттер аркылуу да балага текст, китеп, жомокторду окуп берип, кайра бала менен баарлашуунун да ыкмалары бар. Бул биз кеп өстүрүү сабагын биз активдүү борборлордо, бир борбордо иштейбиз. Ошондой эле жалпы балдар менен баарлашууда дагы кеп өстүрүүнүн баардык элементтери бар. Бала бакчада биз балдарды бала бакчага кабыл алабыз, эртең мененки кереге отурум деп аталат, утренний круг өткөрөсүз да, балдарды бала бакчага кабыл алганда биз балдар менен саламдашып, маанайын, ден соолугун сурап, туулган күнүбү, бүгүн кайсы күн, жана башка, бүгүн ким менен келдим, жана бүгүн эмнени үйрөнгүсү келип атат деп бала менен көнүгүү, ар кандай пикир алышуу ыкмалары менен баарлашып, балдар менен биз ошол аркылуу дагы, баарлашуу аркылуу да, балага жакындан мамиле кылуу аркылуу да кебин өнүктүрөбүз. Ал эми сабак учурунда биздин сабактар баланын жаш өзгөчөлүгүнө жараша ар кандай бөлүнөт, сиздерге белгилүү. 3-4 жаш балдарга, 5-6 7 жаштагы балдар үчүн убакыттын бөлүнүшү 10-15 минутта, 15-20, 20-25 минутта учурунда, жана наристе программасы 30-35 минут учурунда биз кеп өстүрүү сабагында кандай ыкмаларды колдонобуз, кантип сабак өтөбүз деген ыкмалар бар, деген суроолорго жооп берүүчү ыкмалар бар. Бул сабакты биз активдүү борбордо, атайы бир чөйрөдө, мына борбордо топто өтөбүз, кеп өстүрүү. Микрофонду өчүрөбүз. Ким сүйлөп атат? Сделай, мама. Оно делает. Вот так. Кимдин баласы сүйлөп жатат? Саидабы? Ким? Өчүрөбүз, микрофонду жолтоо болуп жатабыз бири-бирибизге. Так, мисалы бул салттуу сабак, эжелер биз дайыма ушундай салттуу сабакты өтөбүз. Педагог сүйлөйт, окуучулар угат, суроолорго жооп берет. Ал эми биз инновациялык сабактарыбызда балалык программасынын талабында, балалык программасы боюнча, мазмунунда биз борборлордо сабак өтүшүбүз керек, топтордо. Ошол топтор, борборлордун ар бир аталышы бар. Ар бир борбордо өзүнүн ар бир предметти ар бир борбордо өтөбүз. Мисалы ушул борбордун биринде кеп өстүрүү боюнча азыр сөз кылабыз да, мына борборлорду карасаңыздар. Мына бул бала бакчадагы борборлор. Мисалы бул борбор керип өстүрүү болсо, экинчиси айлана чөйрөк, үчүнчү көркөм өнөр болуш керек да, борбор. Мына ушул сабакта биздин балдарыбыз ишмердүүлүк аткарып, анан кийинки борборго көчүп, сааттын жебеси боюнча жылы олтуруп сабак өткөрүлүшү керек. Балалык жана наристе программасынын мазмуну боюнча
жана азыркы инновациялык окутуу ыкмасынын талабы боюнча. Бирок бала бакчада көпчүлүк тарбиячылар жалпылап эле мына топко бөлүп өтүп жатасыздар. Анан ушул эле бир маалда математиканы же кээ өстүрүү же саат ачуу же айлана чөйрө сабагын баарына бирдей өтүп, анан кийинки сабагыбызда математикага өтүп, балдар бир эле борбордо жылбай отура беришет. Эмне үчүн десек, тарбиячылар айтып атат, балдарды башкара албай калабыз, анан бир борбордон бир борборго өткөндө башаламандык жаралып жатат, биз кыйналып жатабыз деп айттыңыздар. Кээ бир тарбиячылар бар, ушул эрежени так кармап, ушул ыкма менен өткөн. Бирок биздин ошол борбордон борборго эмне үчүн көчөбүз? Биринчи борбордо ошол предметке тиешелүү дидактикалык материалдар, окуу куралдары, каражаттар турат, көп колдонулат да. Анан бир борбордо мисалы айлана чөйрө сабагын өтүп, кийинки борборго кээ өстүрүүгө өтүп, убакыт бүткөндөн кийинки сабакта көркөм өнөргө көчүп, мындай сааттын жебеси боюнча айланып жүрүш керек да. Бул эмнени берет? Бул баланын кыймыл аракетин өнүгүүсүндө, көңүл бөлүүсүндө жана көп каражаттарды колдонуу менен балага кызыгуусун арттырат. Бир борбордо эле өтүп эле баардык балага бирдей материалдарды, жанагы окуу куралдарын, дидактикалык каражаттарды берип коюп өткөнгө караганда, бир борборго бир топ жыш дидактикалык каражаттар, материалдарды берип, түрдүү борбордо түрдүү ишмердүүлүк, түрдүү сабак өтөт бир эле учурдачы, ошол өткөн талапка ылайык. Муну дагы идея кылайык, муну да бекер ойлоп табылган эмес. Бул балдардын ой жүгүртүүсүн, кызыгуусун арттыра турган, активдүүлүгүн, көңүл бөлүүсүн арттыра турган шарт болуп саналат да. Ошондуктан ушуга көңүл бөлүп, негизи биз ушундай форматта алып барышыбыз керек. Албетте группада балдар көп, аларды башкара албай калган учурлар болот. Сиздин жардамчыңыз бар. Группа топко батпай жатса, 2ден 3дөн 5, 6 топ уюштурсаңыз болот. Эгерде мебель жетишсечи, көчүп турушу керек да. Эми сөз ушул бир группада, бир борбордо кээ өстүрүү сабагында биз текстти колдонууну кандай өтөбүз? Негизи кээ өстүрүүдө түрдүү ыкмалар бар. Мнемотаблица, микрофон ыкмасы, жана дидактикалык каражаттарды колдонуу түрлүү каражаттардан сыйкырдуу көз, сыйкырдуу жүрөк, сыйкырдуу кулак деген ыкма бар. Текст аркылуу божомолдоо, Вальдорф методикасынын ыкмасында жандуу образдуу окутуу кээ өстүрүүнүн түрлөрү бар да. Анан оюндар аркылуу бар. Азыр биз текст аркылуу кантип колдонобуз, ошону өтөлү. Бул мисалы кээ өстүрүүдө мен модельдик сабакты көрсөтүп жатам да сиздерге. Мисалы кээ өстүрүү сабагында биз жаңы жомок ыкмасы менен алалы да. Жаңы жомок темабыз кыш, сыйкырдуу кыш. Бул жаңы жомок деген ыкмасы менен жомок түзүү, ойлоп табуучулук да бул. Эми сыйкырдуу кыш деген тема, кыш деп биздин темабыз да. Кышында кандай болот? Балдар менен баарлашуу, кыш жөнүндө эмне сөздөрдү билебиз? Аяз кыз, аяз ата, лыжа, ызгар, суук, муз жана башка деген сөздөрдү айттык дагы, сүрөттөр менен баарлаштык. Эми ушул баарлашуу, сөздөрдү атоо, сүрөттөр аркылуу атоо, түшүнүктөрүн калыптандыруу, мээге чабуул аркылуу, ар кандай түрдүү суроолорду берүү аркылуу биз баарлашып жатабыз. Бул ошого тиешелүү, мисалы үчүн ошол кышка тиешелүү китептер, сүрөттөрдү бердик дейлик. Анан суроо берүүндө ачык суроолорду бериш керек. Себеп натыйжа баш, аналитикалык, ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү. Кышында кандай, эмне үчүн кыш келет деп ойлойсуңар? Кышында биз эмне үчүн жылуучу кийинишибиз керек? Кышында эмне үчүн аппак болот? Кыш жөнүндө жомоктордун кандай мультфильмдер, жомокторду билесиңер? Эмне үчүн кыш жөнүндө тартылды ал жомоктор? Кышты ким жакшы көрөт, эмне үчүн жакшы көрөсүң деген сыяктуу ой жүгүртүүнү, анализдөөчү суроолорду беришибиз керек. Мына ошону анан балдарды өнүктүрүүчү каражаттарды, тексттерди колдонуу зарылчылыгы бар. Бул болбосо айлана чөйрө менен таанышууда, кыш жөнүндө китептер менен, материалдар менен баарлашуу, бул сабактар башка. Эми көркөм өнөр сабагында ошол эле кыш жөнүндө алган маалыматтардын сүрөтүн тартат, ийлеп чаптайт, пластилинден жасайт, фольгадан, түрдүү материалдар, натуралдык предмет материалдар менен жасайт. Майда моторикасы өнүгөт, чыгармачылыгы өнүгөт. Мына ушул
борбордо өтүлүүчү. Эми ушул борбордо түрдүү дидактикалык каражаттар болушу шарт да. Борборлордо өтүүчү сабактар менен курстарда кийин таанышасыздар эгерде курска катышсаңыздар. Эми кеп өстүрүү сабагында мына ушул бир кеп өстүрүү сабагыбызда биз бул мисал катары карадым да, жанакы борборлордо өтөбүз деп жатпайбызбы? Ошол бир теманын алкагында, кыш деген теманын алкагында кеп өстүрүүдө дагы кыш жөнүндө сөз кылдык. Айлана чөйрөдө дагы кыш жөнүндө. Анан көркөм өнөр сабагында да кыш жөнүндө биз ыйлап чаптоо сабактарын өттүк, байланышат. Ал эми айрым учурда бир тема менен, мисалы үчүн кыш деген тема календардык планда мисалы айлана чөйрөгө дал келбей калышы мүмкүн, же математикага дал келбей калышы мүмкүн. Ушундай учурлар болот, Наристе программасында ушундай. Анан эми ушул бир тема менен айкалыштырып силер календарь түзгөнсүздөр, пландаңыздарда бар. Ошол теманын айкалышында биз ошол айлана чөйрөдө мисалы үчүн биздин календардык планда эмне деп турат предмет менен календардык план менен байланыштырып сабакты өтөбүз. Бул ушундай идеяда. Эгерде сыйкырдуу мисалы үчүн эме кеп өстүрүү сабагында кыш болсо, айлана чөйрөдө такыр башка, мисалы үчүн жалбырактар, ал эми көркөм өнөр сабагында такыр башка тема болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн башка тема үч бурчтук, төрт бурчтуктар менен иштөө деп, мисалы үчүн фигуралар менен иштөө дейсизби? Мына ошону кышка байланыштыруу аркылуу бир темага айкалыштырып өтүү ыкмалары дагы бар. Анан айкалыштырылбаса дагы биз ошол группаларда биз эмне менен кызыктырабыз балдарды? Дидактикалык каражаттар, анан колдонуу ыкмалар менен кызыктырабыз. Биз ошол колдонуу ыкмага көңүл бөлөбүз. Курста сиздерде колдонуу ыкмалар үйрөтүлөт да, усулдун түрлөрү үйрөтүлөт. Эми сиздерде мына ушундай бир теманын алкагында, мисалы үчүн кыш болобу, же жаз болобу, же жалбырактар, же жаныбарлар болобу, ошол бир теманын негизинде ошол бардык предметтер менен айкалыштырып сабак өтөсүздөрбү? Анан биринчи суроом, экинчи суроом ушинтип топторго бөлүп, сааттын жебеси боюнча жылып сабак өтөсүздөрбү? Же сиздерде башкача практикада кана? Айтып көрүңүздөрчү, сиздердин практикада кандай? Ушундай сабак өтөсүздөрбү? Бир теманын байланыштырып, борбордо 3 предметтерде тең бири-бирин улап сабак өтөсүздөрбү? Же ар бир сабакта ар кандай темабы сиздерде кандай? Жок эжеке, мисалы кеп өстүрүү сабагында азыр күз мезгили болуп атат, эми азыркы сабагыбыз баягы канаттуулар болуп атат да, келгин канаттуулар боюнча жасап, анан мисалы ошол кеп өстүрүү сабагында балдарга сиз айткандай азыр кайсы мезгил, эмне үчүн келгин канаттуулар, кыштоочу канаттууларга, канаттууларга токтолобуз дагы. Анан кана эмесе бүгүн ошо келгин канаттуулардын сүрөтүн тартып коебуз. Сүрөт сабагындагы бир борборго аппликацияны кошуп, ошо борборлоштуруп сабак өтөбүз да. Бирөөнү айлана чөйрөдө балага баягы жок кеп өстүрүүдү дагы коюшуп коебуз. Ал жерде балдар ошо сүрөткө карап сүйлөм түзүшүп өздөрү баягы эме кылып айтып беришет да. А беркиде аппликацияда баягы канаттуу чымчыктын сүрөтүн эмесин кыркып чапташат. Ал эми беркиде сүрөтүн тартышат. Же болбосо баягы пластилинди сүргүлөп боёо менен дагы эме кылса, баягы балдардын майда моторикасы дагы өнүгөт да. Мен ошо бир эле кеп өстүрүүдө ошентип борборго бөлүштүрүп эме кылам да. Туура. Рахмат, ооба ошондой өтөбүз сабактарды. Эми тексттер менен кандай өтөсүздөр сиздер? Тексттерди кандай колдоносуздар? Көркөм тексттерди пайдалануунда ыкмалар бар да. Сиздерде кандай ыкмалар бар? Көркөм текстте, көркөм адабиятта көбүнчө баягы жомокту аткаруу, театрлаштыруу менен да өтөбүз да көбүнчөчү. Мен азыр Баягы жомок айтып берип атканда, мисалы жаныбардын, карышкырдын үнүнө окшотуп, кичине эмелерди өзгөртүп, балага мындай бир эмоция бере турган кылып эметип да, эмоция менен. ооба. Туура. Биздин тексттерибиз дагы кызыктуу болуусу маанилүү.
Биз тексттерди жомокторду окуганда биз баягы мындай көмөч, чамгыр, чыпалак балак, там менен акылай, акылдуу дыйкан, ырысалды ынтымак, дагы кайсы жомокторду өтөбүз? Эмне деген тексттерди колдоносуздар? Баягы Арстан менен коён жомогу. Арстан менен коён. Жет улак, мунара, колкап, ар кандай ошо сезонго карап да балдарга өтө беребиз да, мисалы темага байланыштырабыз көбүнчөчү. Мунара Мунара анан жана Асма үйдө ким жашайт деген жомок бар го Ошо мунара. Ошол жомокторду өтөсүздөр Анан ушул жомокторду өтүүдө биз балдарга суроо берүүнүн ыкмаларын үйрөнүп алсаңыздар, ушул суроо берүүнүн ыкмаларын мектептерде да көп колдонулбайт. Мындай ачык эле суроолор бериле, жабык эле мындай суроолор бериле берет да. Мисалы үчүн, бул текстте кандай каармандар бар экен? Жанагы эмеде Арстан менен коён деген текстте жомокто кандай каармандар бар экен? Анан Арстан кимге жолугуптур, коён эмне деп айтыптыр, андан кийин эмне болот экен, окуя деп эле суроолор берилет. Бул албетте туура эле жөнөкөй формасы да. Чыгарманын мазмуну, сюжети анан каармандар менен эле чектелип калат да. Анан биз азыр балдар менен текстте өтүүдө дагы ошол ой жүгүртүүнү байланыштырыбыз керек. Кеп өстүрүү жана ой жүгүртүүнү өнүктүрүү. Балдардын ой жүгүртүүсүн, ойлоп тапкычтыгын, анализдөөсүн, сын көз караш менен кароосун, логикасын өнүктүрүүчү суроолор аркылуу текстти окуп берүү балдардын өнүктүрөт да. Кебин дагы ой жүгүртүүсүн да өнүктүрөт. Ошондуктан биз жанагы аналитикалык суроолорду, себеп натыйжалаш, божомолдоочу суроолорду көбүрөөк берсеңиздер. Мына ушул тактикага, ушул багытка өтсөк, балдарга көбүрөөк кызыктуу болот. Биздин сабагыбыз дагы, китебибиз дагы, окуган текстибиз дагы жана балдардын өнүгүүсүндө дагы кызыктуу болот. Ошондуктан ушул ыкмаларды мугалимдерге да айтып келем. Көбүрөөк суроо берүүнүн түрлөрүн үйрөнөлүк. Бул божомолдоо стратегиясы деп аталат жана окуу учурунда окугандан кийин, окуганга чейин деп аталат стратегия. Божомолдоо стратегиясы деп аталат. Анан сиздерге ошо Bloom Library деген сайт бар. Бул USAID окуу керемет долбоору тарабынан иштелип чыккан. Бул жерде абдан кызыктуу, иллюстрацияланган, сүрөттөрү сонун кооз, кызыктуу мазмундагы жөнөкөй чакан тексттер бар. Аңгемелер бар да. Биз баягы эле көмөч, анан түлкү коён деп эле кечке эле ошол тексттер менен чектеле бербестен, мына ушундай да кызыктуу маалыматтар менен таанышып коюңуздар. Анан электрондук китеп да булчу. Электрондук аудио жомоктор дагы бар. Аларды уктуруу аркылуу, баарлашуу аркылуу кызыктыруучу, ошону менен катар эң негизги биздин кебипти өстүрө турган ыкмалар. Азыр Bloom Library'ден көрсөтүп турам сиздерге текст көрүнүп жатабы? Бул биздин окуй турган текст Розалар кыштагы деп аталат. Бул автор чет элдик китептен адаптацияланып, кыргызчаланган, которулган, кыргызчаланган текст болуп саналат. Автор Сун Ен-чан. Бул сүрөтчүсү Ван Лвин, которгон Айгүл Жунушалиева дейт кыргыз. Биз котормочубуз которгон. Эми биз бүгүн Розалар кыштагы деген аңгеме окуйбуз. Жомок окуйбуз Розалар кыштагы деген. Эми ушул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Кандай деп ойлойсуңар? Бул китеп эмне жөнүндө болот? Жана эмне үчүн Розалар кыштагы деп аталган? Кандай деп ойлойсуңар? Кандай деп ойлойсуздар? Эмне үчүн Розалар кыштагы деп аталат? Розалар көп Ошондой жашоодо Розалар кыштагы деген сөздү кездештирдиңиздер беле жашообузда? Розалар кыштагы деп айтабызбы биз жашообузда? Колдонобузбу ушул сөздү?
Жок. Жок, Андай розалар Жок. кыштагы деп мисалы биз аны өзүбүз түшүнүшүбүз мүмкүн, бирок ал балдар түшүнө албайт го. Балдарга түшүндүрө албайт да. Бул жаңы түшүнүк карасаңыздар, ассоциация Жаңы жаңы түшүнүп түшүнүк да. атабыз. Розалар Розалар. бакчасы десек болот, розалардын түрлөрү, роза гүлдөрү деген сөздөрдү колдонобуз көбүрөөк. Ал эми бул да розалар кыштагы деген жетишет экен. Бир башкача го. Розалар кыштагы деген бир айылдагы аябай өскөн бир айылды элестетип атам да мен. Элестетип жатасыз. Роза өскөн айылды элестетип атам да. Рахмат. Эми сүрөттү караңыздар. Сүрөттөн эмнени көрүп жатабыз? Жаныбарлардын үстүндө розалар турабы? Кандай деп ойлойсуздар? Эмне үчүн жаныбарлар тартылган? Эмне үчүн розалар? Розалар кайсакка жайгашкан? Кимдер турат бул сүрөттө? Кандай деп ойлойсуңар? Розаларда деген айлана чөйрөдө турат да, розалардын баарычы асмандын үйдүн үстүндө, булуттардын үстүндө роза болуп турат да. Тоонун үстүндө кандайдыр бир бийиктикте. Айланасында аябай элдер, жаныбарлар жүрөт. Булуттардын арасында да роза бар экен мындай. Элестетүү менен караса болот. Ооба. Эмне үчүн деп ойлойсуздар ушул сүрөттү ушинтип тартып койгон китептин артына? Папа, посерединка коюп коем. Биз эми баягы жакшы айым деп коелучу, баарын гүлгө теңейбиз го. Анан жакшы мүнөздө болгула, жакшы бири бириңерге мындай кандай десем, мамилеңер жакшы болсун, гүлдөй болуп дегендей го, менин түшүнүгүм. Дагы ким кандай ойлойт? Сонун, рахмат. Дагы ким кандай ойлойт? Балдарды креативдүү ойго жүгүртүп, асманда гүлдөр, эмелер деп эле кандай десем, фантазиясыны жүгүрткөнгө, ошол мисалы булуттарды көрүп, мына булутта коён экен же башка экен, анан ошол сыяктуу гүлдөр деп ойлойм. Мына ушинтип ойлойсуздар, мына сүрөттү карап, сүрөт дагы бир кызыктуу экен да. Сүрөт дагы бир бизге көнүмүш эмес да, көз алдыбызга такыр башка да. Анткени бул чет элдик китептен алынган болуп жатат. Анан бул сонун роза гүлдөр менен байланышкан. Жаныбарлары да жүрөт, адамдары да жүрөт, күндө асманда канаттуулар да жүрөт. Баары бир композиция болуптур да. Бир сонун текст окшойт. Бул китептин ичинде эмне жөнүндө болот деп ойлойсуз ошондо? Мазмуну. Китептин ичинде ошо гүл менен ошо роза гүл менен ошо адамдарбы, жаныбарларбы кандайдыр байланыштары бар окшойт да. Мындай гүлдү жакшы карап же кандай. Саламатсыздар. Мен да оюмду айтып кетейин. Бул жерде деген Япония мамлекетинен которулган китеп болуп атпайбы? Бул Япония биз өзүбүз билгендей, бул өнүккөн мамлекет да, Кыргызстанга караганда. Бул балдарынын жана бала бакчанын салынышы дагы, бала бакчанын эң жөнөкөй салынган нерсеси да ошо бир нерсени чагылдырып турат да, бала ошол конструкциясын көрүп туруп эле бала бакчанын ал мээси андан ары өнүгүп, билими артат да. Бул жерде дагы эң жөнөкөй жомок болсо дагы, бирок бир эле мамлекеттин ушундай өзгөчөлөнүп турганы көрүнүп турат да. Могу ар түстөгү болуп турган шаардын өзүнчө бир түшүнүгү бар да. Ошол эле шаардан кандай адамдар, кандай жаныбарлар чыгат жана ошол адамдар мамлекетти кандай өнүктүрөт, жерин кандай өнүктүрөт, ошо гүлдөтүп ийет деген мааниде түшүнүп атабыз да. Бул жерде чоң бир ой жатат да. Кичинекей балдар муну көрүп, азыркы балдар деген Z альфа даже Z эмес альфа булар деген бала карап туруп эле түшүнөт да. Бизге караганда азыркы кийинки төрөлүп аткан кийинки балдардын сознаниясы такыр башкача. Z поколениясы өсүп атат да. Булардын фантазиясы башкача. Ошон үчүн Япониядан биз азыр көп үлгүлөрдү алып атпайбызбы? Көп методдорду. Анан бул ушул эң жөнөкөй жомогу дагы бир чоң нерсени багыттап турат да. Демек бул мамлекеттин ушунча өнүккөнү деген түшүнүк ала алдым да бул жерден. Эң кооз мамлекеттен эң билимдүү адамдар, билимдүү нерселер жаралат жана андан гүлдөтүп өстүрүп бир ушундай жакшы
нерсе пайда болот дегенди ал эме түшүндүрүп турат экен да. Абдан сонун, чоң рахмат, мына сонун түшүнүп бердиңиз. Жакшы. Эми китепти окуп көрөлүчү, эмне жөнүндө болду экен? Сүрөттөн эмнени көрүп турабыз? Балдар, гүлдөр, балдардын жүзүндө жумалар, кандай баардыгы Жаныбарларды. Жаныбарлар. кандайдыр кооздуктар, Кооздуктар экен, баардыгы көңүл ачып, май жарып отурушат. Баарынын маанайы кандай экен булардын Маанай маанайлары? чыкпай атат да, маанай Аябай ачык, жакшы. маанай жакшы. Турушат, маанай сонун. Сиздердин маанайыңарчы, силердин маанайыңар кандай? Маанайлар жакшы экен абдан. Бул Маанайларыбыз жакшы. Маанай сонун, силердики дагы сонун, Сүрөттө ушундай бир розалар кандай экен? Бул айылда розалар кандай экен? Розалары узун розалар экен, бажырайып турат, Адамдардан да бийик го бул розалар, Адамдардан да чоң розалар го, асман тиреген. Жашоодо биздин розалар ушинтип бизден бийик өсө? Жок. Бизден бийик розалар көрдүңөр беле? Жок. Мисалы бийик өсөт. Мен түшүнүгүм боюнча эме болуп атат да, адамдан деген розалар чоң болуп турбайбы, анан бар го гүлгө канчалык эме жакшы мамиле кылсаң ошончолук гүлдөп өсөт депчи, анан музыканы дагы сүйүп атпайбы гүлдөрчү. Анан ошондой кылып адамдарга мамиле кылсак биз да ошондой билим деңгээлибиз өсөт деген мааниде түшүнүп атам. Мен мисалы жашоомдо өзүмөн бийик өскөн розаларды көрүп жүрөм да, билем. Силерчи өзүңүздөрдөн бийик өскөн розаларды көрдүңөрбү? Ооба, бар ушундай. Кандай розалар бийик өсөт? Китайский розалар. Сорты Багылган. розалар, Вишня розалар өсөт. Жакшы каралган, багылган, бат-баттан согуйлган розалар бийик өсөт. Бул жерде карасак, Чоң кылып дагы эметет, гүл ачат. Бул сүрөттө карасак, розалар. Бул сүрөттө карасак, жаркырап турган сонун көрүнүш экен. Баарынын маанайы сонун, гүлүп жайнап турушат экен баардыгы. Кандай жаныбарлар бар экен бул жерде, түрдүү? Сонун жаныбарлар бар экен. Кана илгери бир кичинекей кыштак болгон экен. Анын баардык жашоочулары кызыл роза гүлүн өстүрүшчү. Кызыл роза гүлдөрү менен кыштак абдан кооз көрүнчү. Кыштак жана анын эң кооз кызыл розаларынын атагы бүткүл дүйнөгө тараган. Кандай деп ойлойсуңар, эмне үчүн бул кыштак кызыл розаларды өстүрүшкөн? Эмне үчүн? Кандай деп ойлойсуңар? Анткенде кызыл розалар кооз болуп турат да, көрктүү болупчу. Анан бул көрктүү элге таанылып, эме болуп турат да. Жыты да сонун болот. Силерге кандай гүлдөр жагат? Силерге кайсы гүлдөр Кызыл жагат? кызыл түс негизинен жылуулукту, жылуулук энергияны Кандай гүлдөрдүн түрлөрү жагат силерге? Мага ак түстөгү гүлдөр жагат да. Ак роза. Ак розалар, ак түстөгү. Кандай гүлдөрүнү билебиз биз? Анткени баары ак болгон жакшы го. Сизге ак гүл жагат экен. Кандай гүлдөр бар дагы бизде? Кандай түрлөр бар? Роза, фиолетовый розалар, кандайдыр бир. Розовый, Мындан башка. оранжевый розалар бар, бирок розадан башкачы дагы кандай гүлдөр жагат силерге? Фиалка, орхидея, Ромашка, жол газын, нарцисс, лилия, пластика, аста, лилия, түрлүү бачечекей, ромашка, жол газын, хризантея, фиалка. Дүйнөдө сонун гүлдөр бар, Рахмат. Эмнеге бул кыштактын жашоочулары дал өзү ушул розаны өстүрдү деп ойлойсуздар? Саламатсыңарбы? Менин оюм боюнча бул өстүрүп көрсө керек дейм да. Бир эле адам өстүрүп көрдү, анан биз адамдар ушундайбыз да. Бирөө мени кылса, анан баарыбыз кылышыбыз керек да ошону.
Ошол боюнча баары өстүрүп калды болуш керек бир адамды көрүп. Саламатсыңарбы? Менин оюм боюнча мындай да. Бул жака башка жака караганда ушул розанын түрү именно кызыл роза ушул жака аябай жакшы өскөн. Ошондуктан элдин баары өстүргөн деп ойлойм. Өздөрү үчүн кооз чөйрө түзүү үчүн розаларды өстүрүшү мүмкүн. Биз ушул эле Морики сиз айткан боюнча мисалы баткен өрүк менен таанымал болгон нарында болсо эчтеке өспөйт, бирок малы менен. Ошол сыяктуу эле бир кыштак, бирок именно ошол кыштакка мисалы көлдө алма жакшы өсөт. Ушул кыштакка ушул именно кызыл роза жакшы өссө керек да. Анан булар ошол розаны өстүрүү менен башка мамлекетке таанылып, башка чет жака таанылып атат, дүйнө жүзүнө таанылган кыштак болуп атат да. Демек ушундай бир розаны өстүрүп Саламатсыздарбы кесиптештер? Мен дагы оюмду айтып коеюнчу. Айтыңыз. Мында гүлдөр тынчтык бар жерде жакшы өсөт. Анан гүлдөргө дагы мындай мээрим салып, күндө гүлдөр менен сүйлөшүп турса дагы гүлдөр жакшы өсөт деп. Ошол сыяктуу эле мына балдарга дагы мээрим салса, ошол гүлдөр сыяктуу жакшы өсүшөт деген ойдо дагы болушу мүмкүн. Ошондой болот да, балага кандай мамиле кылсак, бала ошондой өсөт. Биз мисалы үчүн баланы урушуп эмитсек, бала деген эме болот, баягы злой сыяктуу болупчу. А эгер биз балага мээримдүү эмитсек, бала да немеси келечеги ошондой эме болот да. Жакшы болуп баягы. Мына ушу гүлсымал баланын немеси гүлсымал эле болуп атпайбы? Биз балага эметкен уган эмебизди. Бала ошондой болот да. Ооба. Бул сүрөттө биз ошо кыштак жашоочуларын көрүп жатабыз, балдар экен, Анан жаныбарларды, анан гүлдөрдү көрүп турабыз. Баарынын маанайы сонун, ынтымактуу жашашат окшойт сүрөттөн караганда. Эми андан ары окуя эмне болот деп ойлойсуңар? Андан ары окуя эмне болот деп ойлойсуңар? Мындан ары эмнелер сүрөттөлөт деп ойлойсуңар? Андан ары деген ар бир адам сепкен гүлүнө кандай мамиле кылат, анан алар кандай өсөт, например, жаман мамиле кылып, карабай, суу куйбай, көңүл бурбай койгондор солуп калат да. Жакшы мамиле. Бир жерде бар го, жана эки местага гүл сеп, эки мындай участоккачы, анан бир жака деген гүл эме музыка коюп коет да. Суу дайыма куюп турушат. А бир жакта вообще суу куят, бирок музыка эме кое бербей коет да, музыка угузбай коет. Анан бир канча күндөн кийин эксперимент жүргүзсө, ошо музыка укпаган гүлдөр гүлдөбөй, бир башкача өңдө өскөн болот да, жакшы өспөй калат. Музыка угуп турган суу ичип турган гүлдөр аябай гүлдөп, бир сонун бир кооз болуп өсүшөт да. Ошон үчүн ар бир адамдын кылган иш аракетине жараша өсөт болуш керек деп ойлойм да. Так, эми окуп көрөлү. Бирок кыштактагы тургундардын бири да эмне үчүн кызыл роза гүлүнүн дал ушул түрүнүн өстүрөрүн билген эмес. Кээ бири ата-бабалар кызыл розанын ушул түрүн өстүргөндүктөн деп эсептешкен. Башкалары кызыл розанын ушул түрүн өстүрбөсөк каргышка калабыз деп ишенишкен экен. Демек булар бир гана кызыл түрдү өстүрүш керек деп ойлошкон турбайбы, Эми кандай деп ойлойсуңар? Ушул кызыл розаны өстүрүш бул айылдын жашоочуларына жакканбы, жагабы же жакпайбы? Кандай деп ойлойсуздар? Бул айыл жашоочулары баягы өзүнө жаккандары өстүрүп, жакшы карап, баягы кээбиркилер баягы булар мурунтан өстүрүп жүргөн, биз өстүрүшүбүз керек деп себиши мүмкүн да гүлдүчү. Өзүлөрүнө жагып жаккан иш кылып кээбиркилер болсо, булар баягы мурунтан илгертен келген бул салт деп эле кылышыбыз керек деп
Кээ ошондо өстүрөт, кээрлер болсо жок байым. Өз көңүлүнө карап эмтет да, көңүлү менен. Кимге роза өстүргөн жакпайт? Сиздерден кимге роза гүлүн өстүргөн жакпайт? Болсо керек. Баарыбызга эле жагабы? Баарына эле жагат го. Жагат мындай. Мындан ары окуя эмне болот деп ойлойсуңар? Эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Деген баягы жакшы караган адамдыкы баягы гүлдөр өсөт, баягы карабагандыкы баягы өспөйт да, баягы эйлерде болчу. Окуйлу да, кана. Күндөрдүн биринде кыштакта жашаган карыя жер төлөсүнөн кызыктай үрөндөр салынган кутуча таап алды. Ал абдан таң калды. Үрөн анын жер төлөсүндө кантип пайда болуп билген эмес. Карыя үрөндү өз бакчасына отургузууну чечти. Жер төлө деген эмне? Подвал. Подвал, кутуча деген эмне? Ящик. Үрөн деген эмне? Урук. Урук. Эгин. Карыя деген ким? Алышка. Биз үчүн жаңы сөздөр болушу мүмкүн, бул үйрөнүп алдык сөздөрдөн көрдүк. Жаңы сөздөр менен иштөөнүн да ыкмалары бар. Биз ушул жаңы сөздөрдү сүрөтү менен өзүнчө дубалга илип коебуз. Жаңы сөздөрдүн дубалы деп. Үрөн деген ушул, кутуча деген мына, карыя деген бул деп жаңы сөздөрдүн дубалынан сүрөттөрдү көрдүк деп элестете бериңиздер. Анан окуя эмне болот болду экен кана? Мурда абышка, мурда бул карыя. Кечиресиздер, урматтуу эжеке. Бизди да сыйлапты. Тиги микрофонуңузду өчүрүп алсаңыз, эжекенин сөзү бизге угулбай атат. Ар жакта балдар ойноп атат, өчүрүп койгула. Өчүрдүкпү? Карап көрөйүн кимдин микрофону сүйлөп атат. Так, экран көрүнбөй калды, микрофонду өчүрдүк. Экран жабылып калбады. Кана эми көрүндүбү сиздерге экран? Ооба, көрүндү. Ооба, көрүндү. Эми көрүндү. Мына ошо күндөрдүн биринде ошол кутуча таап алды да. Эмнеге карыя мурда жер төлөсүнө кирген эмес? Эмнеге дал ушул учурда үрөн салынган кутучаны таап алды? Мурда эле тапса болбойт беле? Бул кутучадагы үрөн тууралуу эмне үчүн билген эмес? Бул адам анда эчтекени ойлонбогон адам болгон да, изденбегенчи. Силердин жашооңордо байкабай бир нерсени үйүңөрдөн таап алган учурлар болду беле? Таң калыштуу нерселерди таап алган учурлар болду беле? Үйдөн. Болгон эмеспи? Болгон эмеспи? Менде болгон эмес. Болгон, эжеке болгон. Эмнелерди таап алдыңар? Мен бир мындай пенициллин шишенин ичинде бир суюктук бар экен, дары берип тоголоно берген. Кийин бул эмне десем, апам, тиги баягы ал сымап деп эметкен да, анан оозун ачпа депчи. Көрсөм эмеге жаратам деп ошо коюп койгон экен да, аны сымапчы. Ошону таап алгансыз, Так, андан кийинки текстибизден таанышып көрөлү. Ошо үрөн таап алып, анан отургузайын деп жатат. Ал жаңы көчөттөрүнө өтө кулдаттык менен кам көрө баштады. Гүлдөр гүлдөгөндө анын бакчасы түрдүү сорттогу түс ар кандай гүлдөргө толду. Бакчасына үрөндү сеп койду да, сепсе эле түрдүү түстөгү гүлдөр чыкты, карагылачы. Кандай гүлдөрдү көрүп турасыңар? Сарык, кызыл, розовый.
ар түрдүү гүлдөр экен. Эмне үчүн бул өрөн жертөлөдө дал ушул карыянын үйүндө катылып турган? Мурда эле өстүрсө болбойт беле? А эмнеге ушул подвалда катылганда бул өрөн кандай деп ойлойсуңар? Кызыл эле розаларды өстүрө берсе болот, буларды өстүргөнгө болбойт деп катып койгон го. Ошентип катып койгон дейсиздер э? Анан эми бул карыя короосуна өстүрүп салды сонун гүлдөрдүчү. Анан эмне болот деп ойлойсуз? Эмне болот мындан ары? Баары элдер дагы өстүрсө керек да. анан кайра Кызыл аларды эле элдер да роза өстүрүп баштайт болуш керек. өстүрө берсе болбойт экен. Демек башка гүлдөрдүн дагы ушундай кылып өстүрсө болот экен деп. болот экен. Качада өзгөрүү болсо болот экен деп атат. Эми элестетип Адам бул айтыңыз, сүйлөңүздөр. Элестетип Мисалы көрүңүздөр. балдарга деле бир эле теманы кичикеле бир эле нерсени көрсөтө берсе болбойт. Түрдүү нерселерди көрсөтүш керек го деген ойдобуз го. Анда ошондой түрдүү гүлдөрдү көрүп алып Катыш керек турбайбы? тургундары кубанат деп ойлойсуздар э? Кечкеле бир түрдүү розаларды көрө беришкен да, анан түрдүү сонун гүлдөрдү көрүп сүйүнөт деп ойлойсуздар. Ооба, албетте кубанат. Эгерде Болот экен, сиздер башка нерселерди көрсөтсө дагы өстүрсө да болот экен деп ойдо калышат, кабыл кабыл алышат деп ойлойбуз. Эгерде сиздер ушинтип подвалдан же үйдөн же бир булуң буруштан же кородон кандайдыр бир үрөндү таап алдыңыздар да, сиздер дачы анан сээп коеюнчу бул гүлдүн үрөнү экен деп септик, анан карасак сонун гүлдөр чыкты. Кандай сезесиздер өзүңүздөрдү? Кубануу менен кабыл алабыз, аябай жакшы сезим болот. Сүйүнүп калабыз. Көз кубанат, көз кубанат деп эле. Жакшы багат белеңер гүлдөрдү? Ооба. Албетте. Ал гүлдөрдү үзүп береке берет белеңер? Мен бербейт болчумун, өз эмгегим менен баягы баккан эмем, көздү коенткан эмем менен бере албайт болчумун да, өз эмемге эметпепчи. Мен да үзгүм келбей Берет атат. Башка кишилер да кубансын деп бермекмин. Бермексиз э? Мен да берет болчумун. Мен гүлгө үзүп вазага салып корого коюп коймокмун да. Үйгө да коюп коймокмун, корого коюп коймокмун. Үйгө коюп коймокмун. Сурагандарга да бермекчи. Ошо мен да ойлоп кеттим да, бергим келбей кетти да башкаларгачы. Үзбөш керек деп ойлоп кеттим да гүлдөрдү. жок, гүлдү бербеш, гүлдү деген үзүп аткан кезде бербеш керек, бирок үрөнүнөн берсе болот, уругунан. Үрөнүнөн берилсе эметсе болот. Ошол сыяктуу эле өзүңдүн билген тажрыйбаңды колдонуп көрүп, андан кийин элге таратсаң болот деген сыяктуу. Мен бала кезде биз Бирок кубантып элек катары берсең да ал адам кубанат да, берип койсоң деле болот го. Болот э. Менин бала кезимде биздин кородо астра гүлдөрүн өстүрчүбүз да. Анан бир эле астраны өстүрчүбүз, роза өстүрчү эмеспиз. Бир түрдүү эле өтө көп гүлдү өстүрчү эмеспиз. Анан кошуналардын башка улутта кошуналар, орустар, татар, башка улутта кошуналар абдан көп түрдүү гүлдөрдү өстүрчү да. Анан бала кезде ошонун гүлүнө абдан кызыгып мен өзүм. Анан мектепке барганда гүл алып барчу элекке, анан ошолордон гүл сурачумун, гүл берип тургулачы, мен мектепке алып барып. Кээде берчү, кээде бербей койчу. Мен өсүп турган гүлүмдү сен мен сага эмнеге берем деп бербей койчу. Анан ушунчалык гүлдөрүнө суктанып, берсе экен деп аябай жалбырып карап өтүп кетчүмүн да, ушунчалык башка бирөөнүн короосунда гүлгө суктанчумун абдан. Анан кийин чоңойгондо ушул анан өзүм мындай чоң кыз болгондон кийин, анан корого түрдүү гүлдөрдү өстүрдүм да. Балалык кезимде ушинтип башка бирөөнүн короосундагы гүлгө суктанып чоңойгом. Силерде дагы түрдүү гүлдөрдү өстүрөсүңөрбү? Ооба, түрдүү гүлдөр. Кээ бирөө бар гүл өстүргөндү каалабайт э? Ооба. Же бир эле гүл Сууда койгусу келбейт. Сууда койгусу келбейт э? Ооба. Түрдүү гүлдөрдү. Мына ошентип гүлгө толду бакчасы. Кыштактын бардык жашоочулары кызыл розалардын арасындагы сары, көк, кызгылт көк жана ак гүлдөрдү көрүп таң калышты. Бул жерде кандай түстөгү гүлдөр бар экен?
Кандай түстөр бар экен бул жерде? Сары, эне, сары, фиолетовый, Кызгылт, ак гүлдөр бар экен. Ушундай ак гүлдөр кандай болот деп балдарга ушул жерде ак деген түс кандай, көк деген түс кандай, кызгылт көк деген кандай деп түстөрдү көрсөтүп дагы сөздөрдү жаттайбыз, Анан эми таң калып жатат да кыштак тургундар. Ой, ушундай да түстөр болот турбайбы деп таң калып жатышат, Карасаңар, сүрөттөн эмнени көрүп жатабыз? кызылдан Адамдардын жана жаныбарлардын жүзүндөгү көрүнүштү байкасаңар. таң калыштуу көрүш. Кубануу. Аябай таң калып карап атышат. Таң калып карашат. деп. Ушундай да түстөр бар турбайбы деп. Карап атышат, таң калып. Анан эмнеге таң калып атышат булар? Эмнеге таң калып жатышат? Эмне үчүн? Биз деле только кызыл гүл өстүрө бербей арасына кошсок болот турбайбы деген сыяктуу таң калып атышат. Болот турбайбы биз өстүрсөк деле? Башка гүлдөр дагы бар турбайбы? Розадан башка дагы деп. Болот, сонун гүлдөр өсүп атат. Деп таң калып жатат. Анан мындай түстөрдү көрбөгөнгө балким, ушундай түстө гүлдөр бар экенин да. Гүлдүн түрүнүн көптүгүнө, түстөрдүн эмесиге, көктүгүнө. Силерге көп ар түрдүү түстөгү гүлдөр жагат дедиңер, Силерде өстүргүңөр келип кетти, өстүрөт болчук дедик, биз, Анан эми кандай деп ойлойбуз? Ушул адамдар ушундай гүлдөрдү өстүрүшөбү же өстүрбөйтпү экен? Кандай деп ойлойсуздар? Өстүрөт. Көпчүлүк өстүрөт. Бизде да Кызыгуу менен карашат. Анан эмне эстегилечи, бул текстте башында эмне деп айтылды эле? Адамдардын түшүнүгү кандай эле гүл өстүрүү боюнча? Бир эле гүлдү, бир эле түрүн калышта калабыз бул гүлдү өстүрбөсөк деген түшүнүк. Деген түшүнүк бар болчу да. Каргышка калабыз. Бир эле түрдү өстүрүш керек деген бар болчу, Анан эми эмне болот деп Ата ойлойсуң? бабаларыбыз деле өстүрүп келаткан, биз да өстүрөбүз ошоюнча дегенде бир эле гүлдүн эмеси бар болчу да оюнда. Жашоодо Эми ар түрдүү гүлдөрдү өстүрөбүз. Эми биз тарбиячылар катары ойлонолу да, биздин жашоодо да ушундай көрүнүштөр болобу? Бир гана эрежени сактап жүрөбүз да, анан кичине бир өзгөрүү, бир сонун бир нерсе болсо эмне кылабыз? Изденип ар тараптан. Жок, мындай бир да эрежени сактап, бир тартипте же бир беткей эле жашап жүрө беребиз да, бул ушундай болуш керек. Анан дагы бир коркунучтуу табуулар бар го жашоодо. Мындай сөздөрдү айтканга болбойт, мындай кийимди кийгенге болбойт, анан мындай жерлерге барганга болбойт дегендер коркунучтуу түшүнүктөр бар го бизде жашообуздачы, гүлдөн тышкары. Анан эгерде жашообузда бир өзгөрүү кирип калса, күнөө болот же болбосо мындай коркунучтар келет, жаман бир окуялар келет деген табуу, коркунучтук сезимдер бар, адамдардын турмушундачы. Бир өзгөрүү болуп калса, демек өзгөрүүгө даяр эмес болгон турмуштар болотпу жашообузда? Болот. Ушундай учурлар болот, Жаңы өзгөрүүгө, сонун жашоого умтулбаган, бир түстө жасаган, жалаң эле кара күрөң кийинген адамдар бар, жашоодочу. Бир түстө эле кийинген, же болбосо бир эле бетке, бир эле образда жашай бергендер бар. Анан бир башкача образдан коркот, же билбейт, же түшүнбөйт, же чечим чыгара албайт, кадам таштай албаган адамдар бар, жашообуздачы. Бул ошо менен байланыштуу болгон чыгар бул текст деп ойлойчу, биздин эми тарбиячы катары. Эми балдардын түшүнүгү катарында бизге көп түстөрдү, түркүн түстүү гүлдөр жагат дедик, өстүргүбүз келет дедик, Мындан ары эмне болот деп ойлойбуз? Мындан ары баягы Баары өстүрө башташат деп ойлойм. Баары өстүрө башташат деп ойлойсуз. Көптөр Ал адамдан, ал карыядан сурап башташат болуш керек да. Муну кайдан алдыңыз, кайсы үрөн, кандай себебиз деп андан акыл сурап башташат деп ойлойм. Деп ойлодук, Бири-биринен башташат. Көптөр карыянын каргышка калат деп коркушту. Эмнеге? Эмнеге? Анткени
Анткени деген баягы элдин баары кызыла жыйнап атышкан да бир тартипке элечи. Анан карыя бул деген өзгөртүү киргизгенде эметишти да ошондой болот деп. Коркуу сезим пайда болду да башкаларда. Андан ары тез арада көп түстүү гүлдөрдөн арылууну суранды карасам жоготкула дептир да. Жоготкула. Мындай түстө мындай түркүн түстө өстүрсөк каргышка каласың деп атат. Ата бабаларыбыз бир эле түстө өстүргөн. Башка түскө өстүрүп эле каргышка калабыз деген коркунуч бар экен да. Биздин жашоодо да ушундай коркунучтар барбы? Бар. Бар. Өзгөрсөңөр эле жаман болот деген бар бизде Кыргызда. Жаман болот деген бар го. Дайым эле коштоп жүрөт. Жаман болот деген бар. Эмне үчүн жаман болот билбейбиз, Кээ бирдерчи албетте биз эми жаман болчу нерсени жасабайбыз эгерде себебин билип турсак, жанагы кээ бирлер бар го, жаман болот. Эмне үчүн жаман болот эми билбейбиз, Мына ошондой эле булар ушундай түшүнүктүү болгон экен. Эмне болот деп ойлойсуңар андан ары? Окуя. Ошо эми чечкиндүү адамдар чечкиндүү адамдар себет болуш керек да. А чечкинсиз коркок адамдар сепей эле ошо мурунку жашоосу менен калат деп ойлойм да. Бир эле гүлдү сепкен боюнчачы. Жок, мен эч кимге укпайм, мен сонун гүлдөрүмдү өстүрө берем деп өстүрө береби же ушунча адамдардын айтканынан коркуп, мен деле эл окшоп жашайын эми. Элдер айтып атпайбы? Антпесе эми эл эмне дейт деп тегилерге окшошуп калабы? Кандай деп ойлойсуз? Жок. Эгерде ал адам деген эрки күчтүү, аябай билимдүү, эрки күчтүү болсо, ал ошол бойдон улантып кетет да. Андан ары өнүгүп өсүпчү. Эгерде коркок, ошо бир эмени кылып коюп коркуп артын карап ойлоно берсе, ал ишин токтотот. Ошондой, жашоодо мисалы үчүн эмне дейт анан деген түшүнүк бар эмеспи бизде? Мындай табуу, тыюу салынган нерселер бар, коркунуч нерселер бар жашоодочу. Мисалы үчүн кыздар, кыз балдар футболго барбайт. Ал эми эркек балдар бийге барбайт. Барбашы керек. Кыздай болуп калат, эркек спортко барышы керек дегендей да. Эгерде ошол өзгөчө эле укмуш жөндөмү өнөрү болуп турса, күндө эле же жанакы эме көкпөр ойноп атса бир кыз, же болбосо да бир кыз футболго кызыгып жатса, ай балдардын арасында жүргөндө эл эмне дейт, же бул спорт кыздарга таандык эмес деп көпчүлүк айтылып атат да. Бирок кыздын каалоосу башкада болуп атат. Ал эми ошондой эле мисалы эркек балдарда да бийге барганда кыз бийди көбүнчө кыздар бийлейт, эркек бала назик болуп калат деп жатабыз да. Ошол элдин ою менен баш шарты болуп калат жашоодо, коомчулукта, турмушта, негизи турмушта. Анан ушул текстти ушундай жашоо турмуш менен байланыштырсак болобу? Же мен такыр туура эмес айтып жатамбы? Туура эле. Андай турмушта болот. Бар. Көпчүлүктүн бир кандайдыр бир ишенип алган түшүнүктөрү бар, Ойлору бар. Ойлору бар да, анан ошондон чыга албайбыз. Бул психологияда да, мен психологиядан айтып жатам. Анан көпчүлүк кайда барса ошонун шары менен жүрө беребиз. Ал жерден бөлүнүп, өз алдынча бир өзгөчө бир кадам таштап, өзгөчө бир жашоону баштагандан коркобуз. Ошондой да, психология турмушта ушундай кездешет. Эми бул жерде карыя эмне кылат болду экен? Суранып атат, жогот гүлдөрүңдү да арыл деп атат, Карыянын үрөндү таап алышы өзүнчө бир башкача окуя болду го, ошон үчүн бул эгет болуш керек. Үрөндү кайра гүлдөрүн көбөйтүп өстүрөт болсо керек. Өстүрдү да анан элдин баары айтып жатпайбы? Ай бул болбойт, сен каргышка каласың. Ата бабаларыбыздан бери жалаң роза өстүргөн. Жок, ошол сөзгө да карабастан чечкиндүүлүгүн арттырып алыш керек. Калтыра берет деп ойлойсуздар. Кана жашоочулар карыяга нааразы болуп, аны жана анын түстүү гүл бакчасын көрмөксөнгө салууну чечишти. Карыя эптеп күнүмдүк тиричилиги менен алып урушуп жатты. Ал эми кошуналары тоготкон жок дейт.
Карасаңар, жалгыз калып калды да баары эле өзүнчө бул карыяны Ага кандайдыр башкача мамиле эми бул карыянын маанайын караңыздар. Сүрөттө эмнени көрүп турабыз? Маанайы чогуңку болуп атат го. Жалгыз калгандай сезип атат, Жалгыз калып чогуңку болуп калды да. Эгерде сиздердин турмушуңуздарда ушундай окуя болсо эмне кылат элеңиздер? Кээ бир адамдар ошо кайгыга чөгүп кетишет. Кээ бирлери болсо астыга жылууга аракет кылышат. Бул гүл өстүрүү, түркүн гүлдү өстүрүү бул карыяга жагабы? Жагат. Жагат, бул өзүнүн жан дүйнөсүнө жагат. Эми бул өзүнүн жан дүйнөсүнө жагып атат. Башка адамдар нааразы болуп атат, сүйлөшпөй атат, жогот деп атат. Элдин оюна көпчүлүккө кошулуп, көпчүлүктүн каалоосу менен жашаш керекпи? Же өзүңдүн жан дүйнөңдү каалооң менен жашаш керекпи? Эгерде мен өзүмдүн жан дүйнөм менен жашайм десек, анда коомдон четтелип калып атат. Өзүнүн жан дүйнөсү менен жашаш керек. Өзүнүн жан дүйнөмө жаккан жашоо менен жашаш керек го. Жашайын десеңиз, коомчулук четтеп атат сизди. Коомчулук четке калып койду. Жалгыз калып атасыз. Эмне кылыш керек? Анда астыга эле умтула бериш керек да, андан да башка гүлдөрдү сеп, андан бир башкача бир эмелер жасап элге көрүнүпчү. Анан элдер да ошого кайра баш ийет болуш керек деп ойлойм да. Мынтип болуп турбайбы, бул кайра алдыга умтулуп атат деп анан элдер кызыгат. Эми бир адам болбосо да кайра экинчи адам келип кызыгып калышы мүмкүн деп эле аттана бериш керек го алдыга. Сонун жашоодо ушундай адамдар барбы? Күрөшкөн же күрөшпөгөн? Бар экиге бөлүнөт да, күрөшпөгөн адамдар да бар. Оода, күрөшпөгөн. Бул эми гүл менен мындай жөнөкөй мисал болуп атат, албетте бул балдар үчүн жазылган да. Жашоодо гүлдөн ташкары ушуга окшош көйгөйлөр болуп калат, ушундай көрүнүштөр. Анан айрым учурда көпчүлүккө баш ийип, тагдырына баш ийип же көпчүлүккө баш ийип калган учурлар болот, Айрым учурда жок деп алдыга кеткен. Ийгиликтүү адамдар кандай болот? Кантип ийгиликке жетишет? Алдыга максат койгон адамдар. Тайбаган, Тайбаган, максатына жеткен. Мен ушуну жазайын дегендер. Иштеген. Эч кимге Ар бир нерсени рисковать этип, баарын эме даамдап көргөн адамдар, ийгиликтүү адамдар. Өзүнө жаккан нерсе үчүн башкалардын пикири маанилүү эмес адамдар. Маанилүү. Мына ошентип андан ары окуп көрөлү да. Күндөрдүн биринде кыштакка падыша сарайынан сүрөтчү келди. Падыша кыштак өзүнүн кооз гүлдөрү менен атагы чыкканын угуп, сүрөтчүнү бул сулуулукту кагаз бетине түшүрүүгө жөнөткөн. Кыштак тургундары сүрөтчүнү кубануу менен тосуп алып, ага кызыл роза бакчаларын көрсөтүштү. Карасаңыздар, жалаң кызыл розалар өскөн жерин сүрөтчү келди деп кубанып көрсөтүп атат. Карагылачы кандай сонун розаларыбыз бар деп, карасаңыздар, көрсөтүп жатат. Эми сүрөтчү эмне кылат деп ойлойсуздар? Эмне дейт деп ойлойсуздар? Айтат. Эмне деп айтат сүрөтчү? Сүрөтчү деген тартканда кызыл түс болгондо көп жакшы көрүнбөй калат. Арасына бир канча түптөрдү кошсоңор жакшы болмок, гүлдөр бар да деп тиги деле уккан болуп болуш керек падышадан келген сүрөтчүчү. Анан силер деле ушуну кошсоңор болмок, угуп атабыз деген деп айтат болуш керек деп ойлоп атам. Кандайдыр бир болоттук болуп атат деп айтат да. Мындай Мен гүлдөрдү тактап болот. Булардын баары бирдей го деп айтат окшойт. Кана силердин сонун түрдүү гүлдөрүңөр кана дейт го, Падыша мени ушул кыштак түрдүү гүлдөрү менен атагы чыгып жатат деп жиберди эле. Кана түстүү гүлдөрүңөр кана жокко дейт го, Ушунтайбы? Десе анан уже адамдар эмебиз да. Сразу эле өзгөрөт болушубуз керек. Мына биякта ушундай жакшы кыйын карыя өстүрүп атат. Аябай сонун гүлдөрү жүргүлө деп эчитип барып уже башкача жүз менен карайт болуш керек дейм да. Ушкан карыяны бар. Анткени эми адамдарда деген бизде бар го, бирдеме кылып барасың эле артка тарткан жайыбыз бар. Жакшы болуп кетсе, астыга жазып деп жүзүнө карап аябай жакшы сүйлөп, ушундай эми адатыбыз бар го. Ошондойбуз, Же жок, мындай биздин айылда андай гүл жок деп жашырып коюшу мүмкүнбү?
Андай да адамдар бар эже. Эмне Андай да үчүн адамдар жашыра бар. албайт, эмне үчүн жашыра албайт? Анткени ал адам падышадан Падыша келген. жиберди да, падыша Падыша жиберди. жиберди Ой, да. бир сонун деп чын эле сиз айткандай. Ооба, ошентебиз, адамдар ошентебиз. Кээде Ооба. эгерде падыша эмес, сүрөтчү өзү эле келсе, жашырып коебуз, Жөн эле Ал эми келсе, падыша анда жиберди да жашырып деп айтабыз. Адамдар ушундайбыз, Ошо падышадан келди. Ошондойбуз. Анан сүрөтчү бакчаларды карап чыкты. Жакын жердеги дөбөнү тандап сүрөт тарта баштады. Жашоочулар бул чебер сүрөтчү эмнени тартат деп чыдамсыздык менен күтүштү. Сүрөт бүткөндөн кийин тургундар ал тарткан түстүү гүлдөргө таң калышты. Бирок бир киши сүрөтчү каргышка каларын айтты дейт. Бир киши айтты дейт. Сен түстүү гүлдөр тартып койдуң, эми каргышка каласың деп айтты дейт. Анан сүрөтчү эмне дейт болду экен? Эмне деп айтат сүрөтчү? Мага бир эле түс менен сүрөт тарткан жакпайт. Мага ушундай ар кайсы түс менен сүрөт тарткан жагат деп айтышы мүмкүн. Айтышы мүмкүн, Жалаң кызыл розалардын алдында ушул түстүү гүлдөр кооз көрүнүп атат, ошон үчүн сүрөткө тарттым деп айтышы мүмкүн да. Дагы балким мынтип айтышы мүмкүн, Жашоо керемет. Күмүн Айлана чөйрө ар жакшы түрдүү көрөм. деп. Жашоо ушунчалык кооз, жаратылыш айлана чөйрө ушунчалык кооз, ар түрдүү, анан жашоонун түрдүү сонун кереметтерин көрө билген адам бактылуу болот деп айтышы мүмкүн беле. Чын эле биз жашоодо сонун нерселерди көрбөй эле, проблеманы, көйгөйдү, күңүр түстөгү бирөөлөрдү көрүп эле жашообузга нааразы боло беребиз, Жашоону карасак, сонун керемет түрдүү өнөрлөр бар, түрдүү адамдар бар, түрдүү өсүмдүктөр, гүлдөр, жан жаныбарлар бар, аба ырайы, түрдүү мезгилдер бар. Сонун керемет таттуу тамактар, таттуу сонун жашоолор бар. Анан баардыгын сонундарды көрө билбей эле бир жаман нерсе болуп калса, же биз күңүрт нерсени көрүп эле ошол күңүрттүктөн чыга албай жашай беребиз, Андан чыксак болбойт деп ойлойбуз, жашоодо. Кийинки эмне болот экен гана? Сүрөтчү шедеврди жаратуу үчүн ар кандай түстөр жана формалар керек экенин түшүндүрдү. Шедеврди жаратуу үчүн ар кандай түстөгү, ар кандай форма керек деп атат. Жашоо ошонусу менен кызык, жашоо ошонусу менен керемет, түрдүү, көп түрдүүлүк менен. Биз адамдар шарт кое беребиз да. Эмне үчүн мен каалагандай эмес бул адам жакпайт депчи. Анан ушуну да кийип алабы, мага жакпайт мунун кийими деп шарт кое беребиз, жактырбайбыз ал адамды. Эмне кылып кызыл болуп кийинип аласың чаңкыйбай, моундай кичине скромный кийинбейсиңби түстөгү деп шарт коебуз да. Анан кыш жакпайт же жай жакпайт дейбиз, Жашоодо ошол жашоо ар түрдүү экендигин, түркүн түстүү экенин, көп түрдүү экендиги менен, анан көп түрдүү ар кандай адамдар, көп түрдүү өнөрлүү адамдар менен керемет экендигин билбейбиз. Сүрөтчү да ошентип түшүндүрүп атат. Бул түстөр, формалар шедевр деп атат. Түркүн түс менен шедевр деп атат. Бул аалам көрсө, ошондой көп түрдүүлүк, ар түрдүүлүк менен керемет экен көрсөчү. Адамдар да ар түрдүүбүз, боюбуз узунубуз бар, кыскабыз бар, арыгыбыз бар, толугубуз бар, жана агыбыз бар, сары бар, ырчы бар, сүрөтчү бар, кол өнөрчү бар дегендей, ошол менен кереметпиз да. Ар түрдүүлүк бул каргыш эмес, сулуулук дейт. Сулуулук. Кыштак тургундары анын оюн туура экенин түшүнүп, каргышка ишенбей калышты. Алар кары багбанды кучактап, баардык анын ачык түстөгү гүлдөрүнөн ырахат алышты дейт. Кандай деп ойлойсуңар? Эмнеге ой каргыш, бул болбойт деп аткан эле кишилер бир эле сүрөтчү ар түрдүүлүк, сулуулук деген сөзүнөн эле ишенип калып, тигил багбандын гүлдөрүнөн ырахат алып, жыргап калышты. Эмне үчүн? Анткени ошол сүрөтчү баардыгын көрсөтүп берди да. Ошол адамдарга, ошол жарыктыкты, ошол кооздукту. Жашоодо биз ушундай түшүнбөй бир бетке жүрө бердик да, анан биздин көзүбүздү ачкан, көңүлүбүздү ачкан, жүрөгүбүздү ачкан, багыт берип жол көрсөткөн адамдар барбы? Бар. Бар албетте. Бул ким?
апабыз, апабыз, ата жолдошубуз, энелерибиз, жакын досторубуз, бир досторубуз, туугандарыбыз. бир туугандар, мугалим, насатчы Мугалимдер. дегендей, Насатчы мугалимдер. аалым дегендей, бул сүрөтчү бул айыл тургундары үчүн бир өзүнчө бир аалым болду. Демек дайым билим алып, түшүнүк алып, бир ар түрдүүлүү кооздук керемет менен, түркүн түстүү кереметтер менен, сулуулук менен жашашыбыз керек экен да, кандай деп ойлойсуздар? Ооба. Демек рахат алуу. Жашоонун рахаты эмнеде деп ойлойсуздар? Бактылуулукта, ден соолугуң болуп, бактылуу болсоң, ошо жан дүйнөң тынч болсо эле. Сулуулук эмнеде деп ойлойсуздар? Сулуулук эң биринчи жүрөктө. Жүрөктө, ден соолукта. Адамдарга эмне кубаныч берет? Адамдарга эмне кубаныч берет? Сүйүнүч. Эмне кубаныч, сүйүнүчтөрдү берет? Ушундай керемет көрүнүштөр, түркүн түстүү гүлдөр, ар түрдүү түстөр, сулуулук, кереметтер. Жагымдуу сөз. Жагымдуу сөз кубанычтарды берет. Демек, жашоодо биз өзүбүз кандай болушубуз керек деп ойлойбуз? Яркая жизнь деп коет го. Ачык. Ачык түстүү болушубуз керек. Жашоо, Жан дүйнөбүз таза болуш керек. Жан дүйнөнүн рахаты. Жаркын жашоо. Жаркын жашоо. Башка бирөөнүн жашоосуна кийлигишпей, өзүңдүн жашооңду түз. Жаркын жашоо. Жакшы болсо эле болду, жүрөгүң тынч болот да, башка бирөөнүн жашоосуна кийлигишпей, өзүңдүн ишиңди так алып жүрсөң эле. Мына бул чыгармадачы башында ал түрдүү гүлдөрдү көрүп таң калып, анан ай бул деген каргышка каласың. Ай муну өстүрбө деп жатышпады беле. Анан бул жашоонун сулуулуктун шедеври ар түрдүүлүктө десе, анан булар дагы кучактап калышты. Эмнени бул жерде эмне жатат? Булар тез эле ооп калдыбы же булардын жан дүйнөсү деле ошону каалап жактырдыбы ошол түрдүү гүлдөрдү? Жан дүйнөсү деле ошону каалап жаткан да, анан бирок каргыш деп эле ошондон коркуп эле бир эмеге түшүп алышкан да. Биздин жашоодо да ушундай коркунучтар барбы? Жөн эле ээлеп алган коркунучтар. Ооба, бар болот. Бир бирдеме баштайын десең коркуп, мындай болуп калат го, тиңдей болуп калат го деп такыр эмете албайбыз да. Коркуп жүрө беребиз, алдыга жыла албай эле. Мына ушул адамды кээде ошондой жашоодо ушундай ситуациялар болот, коркуп жүргөн нерсени анан эми тышыдан бирөө келип, жок ал туура деген сөздү өзүбүз да күтөбүз да. Анан ошол адам келип, бул мындай, мына кооздук ушул деп, сен ойлогон нерсе туура десе эле, туура деп мындай сүйүнүп калабыз да, ошону күтүп жүргөн болобуз. Анан келип айтып калса эле сүйүнүп, рахмат деп эле ошого эми аткарабыз да ошол иштичи. Жазайын деп атып эле коркуп жазай албай жүрө беребиз да. Психологияда ушундай, бала тарбиялоодо баланын бала кезиндеги тарбиядан көз каранды. Мына ушул сиздер айтып жаткан, биз айтып жаткан коркунуч, мына ушул жерде, мына бул чыгармада тыюу болгон. Болбойт деген тыюу болгон. Ошондуктан жаркын жашоого болбойт деген өзүнө запрет, андай тыюу салып, коркунуч менен өзүлөрүн чектеп келген. Чектөө, тыюу болбойт. Бул бала кезинен калган түшүнүк болуп жатат, карасаңыздар, эми биздин турмушубузда да балдарга биз болбойт деп тыйып келебиз, чектеп келебиз, жашоодо дагы жаркын жашоого болбойт деп тура берет бекен? Тура берет, Ошондуктан адамдардын жашоосунда рамка, чектөөлөр, коркунуч, өзүнө жакшылыкка уруксат бербөө, жаркын жашоого уруксат бербөө, жаңы нерсени жасап көрүүдөн дагы коркуп тура берген бул бала кездеги тарбиядан болуп эсептелинет да. Бул психологиядан алганда, эми бул тема менен да байланыштырып айтып жатам. Ошондуктан бала тарбиялоодо дагы мамиле, эркиндик маанилүү. Биз педагог катары сүрөт тартууда, тапшырма берүүдө кызыл карандаштарды колдонбогула, жашыл карандаш менен азыр айлананы төрт буштукту колдонгонго жана тартканга болбойт. Ары бери басканга болбойт, бүгүн азыр сүрөт сабагында ырдаганга болбойт деп сабак өтүү дагы бул чектөөгө алып келет адамды. Ошондуктан мектепке чейинки билим берүүдө эмне үчүн борборлордо сабак өт, анан эмне үчүн балдарды эркин кой, балдардын жоопкерчилигин, рахаты өзүндө болсун
деп айтат. Себеби бала кездеги эркиндүүлүк, рахат, образды ой жүгүртүү, анан өзүнүн эркин сөзү, эркин чыгармачылык менен өз алдынча иш алып баруу жашоодо кийин келечекте эркин ой жүгүртүп чечкиндүү кадамдарды жасаганга алып барат экен. Ошондуктан анан могу бала тарбиялоодо биз мектепке чейинки билим берүүдө же борборлордо, активдүү борборлордо саак өткүлө деп жатпайбызбы? Ошол жерде бала өзүн эркин сезет экен, каалаган түсүн пайдаланат. Ошол гүлдөрдү балким мына азыркы сабактан кийин гүл тартабыз, гүл жасайбыз, каалаганыңарды жасагыла деген тапшырма берип, практикалык мастер-класска өттүк дейлик дагы. Анан балдар каалаган фольгадан тоорчак болобу, таш болобу, пластилин болобу, воздушный пластилин болобу, кумдан болобу же таякчалардан болобу, пластмассадан болобу, каалаган материалы менен каалаган гүлүн жасап атат да. Анан только розаны эле жасагыла, мен силерге тюльпан жасагыла деген жокмун дебестен, каалагандай эркиндик бергенде ошол эркиндүүлүк, каалаган чыгармачылык эргүү менен өсүп, өзүнүн жан дүйнөсүндө эркиндүүлүк болгон адам кийин ийгиликтүү болот. Ошондуктан бул балалык программасы баланы өнүктүрүү деп аталган. Баланы эркин кой, бул топтордо өт, мына ушундай ой жүгүртүүсүн, кебин, логикасын, чыгармачылыгын, жаратмандыгын өнүктүргөн ыкмаларды колдон деп баланы өнүктүрүүчү программа деп ойлоп табышкан, муну киргизишкен. Чет элдик мындай өнүккөн өлкөлөрдө баланы эркин коет мектепке чейинки куракта. Эмне үчүн? Ошондуктан эркин чыгармачылык менен, ой жүгүртүүсү менен иш алып барган өнүккөн бала кийин ийгиликтүү болот. Запрет коюп тура бербейт да. Ушуну түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн эркиндүүлүк Эже бир суроо берсем болобу ушул? Эң кенже тайпада меникичи 2 жаштан 3 жашка чейинкилерди анан ошо топко бөлүп борборлоштуруп өтсөм ошо балдар ошого көнөбү? Көнөт. Анткени сиз кызыктуу материалдарды, кызыктуу сабактарды бересиз да, анан ал жерде группадачы мындай тартип менен өтпөйт, өзүнүн каалаган эрки менен өтөт, ал жагат балдарга. Биз баарын тынч отургула, ары карабай бери карагыла, баарыңар карандашты алгыла, карандашты коюп койгула деп сабак өтүп анан дисциплинага карап атпайбыз. Бул деген жетеленме кийин жашоодо деле биз чечим чыгара албай эле бирөөнүн карап атпайбызбы? Эмне дейт бул тиги, могул оюм туурабы, туура эмеспи? Мен муну жасагантам айтып койчу, туура кылгантам, туура эмеспи деп эле сурап атпайбызбы бирөөнөн улуксат күтүп? Бул биздин бала кезибизде калып калган программа. Ошондуктан балдарды эркин коюш керек. Свобода, эркиндүүлүк бардык адамга жагат, жаныбарларга да жагат, адамдарга, балдарга абдан жагат. Анан сиз группада сабак өтсөңүз жагат, топтордо балдар алып кетет сразу. Мектепте окуучулар эмне үчүн качып атат сабактан? Эски традициялык сабактардын эски программадан ыкманы колдонгон үчүн сабак кызыксыз болуп качып атат. Илгери бизде мындай сынчыл ой жүгүртүү жок болчу, бурчукка тургузса деле, кандай айтса деле ушундай болуш керек деп окуй берчүбүз. Азыркы балдарыбыздын мына башында айттыңыздар, альфа муунандай эмес, мындай жаркын жашоону каалаган балдар. Ошон үчүн программа өзгөртүлүп атат, ошон үчүн методика өзгөртүлүп жатат. Мына ушундай сонун чыгарма экен. Кыштактын жашоочулары эгерде алар кызыл розалардан башка гүлдөрдү отургузса эмне болот деп ойлогон. Карыя кутужадан тапкан сүрөтүндө өсүп чыккан гүлдөрдү кандай түстө болгон. Падыша сарайынын сүрөтчүсү кыштак тургундарын эмне деди, сага кандай түстөр жагат, эмне үчүн дейт. Бул мындай жөнөкөй суроолор болду мунун жүрүшүндө. Мына ушундай суроолорду да берип койсок болот, бирок мунун жүрүшүндө биз мындан да терең суроолор менен философиялык, психологиялык ой жүгүртүү менен текстти өздөштүрдүк, эжекер. Бул текст жактыбы сиздерге? Жакты абдан. Рахмат. Жакшы. Мен жакты. Эмнени алдыңыздар, эмнени түшүндүңүздөр? Алдыга койгон Эжеке саламатсызбы? Суроо берсем болобу? Болот. Эжеке мына ушул теманы өтүп кетип атабыз. Балдарга биринчи түшүндүрүп бербей эле сиз бизге айттыңыз да, азыр айтып кетип атып эле эмне болот деп суроо берсек болот дедиңиз, Биз биринчи бизде мисалы үчүн сабак өтүп атканда биринчи биз өзүбүз түшүндүрүп берип, анан кийин сурап алсак болот деген түшүнүк бар да бизде. Ошондо биз ушундай кылып өтсөк, балдар ойлонуп айта алабы же айта албай эле кандай? Биринчи биз өзүбүз түшүндүрүп беришибиз керекпи? Бул балдарды өзүнө түшүндүрүп бергенде, бул даяр материалды бергенде, даяр маалыматты берген кызыксыз болуп калат бир чети. Анан ой жүгүртүүсүндө мындай кенен, мындай логикалык анализдеп ой жүгүртүүсү чектелип калат да.
Рахмат эжеке. Суроо жооп иретинде боло берсе жакшы болот ошондо. Бүгүнкү сабактан эмнени үйрөндүк? Эжеке менде суроом бар эле. Эжеке көркөм адабият сабагында стемди кандай колдонсок болот? Кийинки сабактарда өтөбүз. Стем боюнча маалымат болот эртең Тамара Дюзубалиева эже курста үйрөтөбүз сиздерди. Курс башталат ушу ноябрдын 20-сынан кийин. Бүгүн 20-сынан кийин 22-синен кийин баштайбыз. Группа топтоп жатабыз да, анан ошондо ушундай мастер-класстар болот. Стемди да көрсөтүп беребиз. Айлана чөйрөнү сабагында кантип сабак өтөт? Мастер-класстар болот. Эже саламатсызбы? Ушу курс канча сом болот? 2000 сом. 2000 сом. 72 саатка. Канча күн окуйбуз? 20 күндөн ашык өтөбүз. Кечки убакта болот. Ушул убакта болот. Акчасын башында төлөш керек. Сертификат берилеби эжеке? Сертификат 72 саатка берилет. Мен окуймун деп кепилдик берсеңиздер, айлыктан төлөсөңүздөр болот. Рахмат. Жакшы болот экен анда айлыктан. Группага жазыңыздар, мен сиздерди группага кошом. Сабак жактыбы? Жакты, абдан жакшы. Абдан жакшы. Мен эме түшүндүм да. Алдыга койгон максатыңды эч кимге ишенбей, өзүңдүн иш аракетиң менен, өзүңдүн күчүң менен жет деген түшүнүк алдым да мен. Алдыга өнүгөсөм десең, алдыга аттан издейм деген. Элге группа башка нерселерге көп эме бербе деп. Алдыга койгон максатыңды өз тандооң менен жетиш керек деген түшүнүк алдым. Логикалык ой Эми биз тарбиячылар менен, чоңдор менен сабак өтүп жатпайбыз, чоң кишилер менен, тарбиячылар менен сабак өтүп жатабыз. Ошон үчүн философиялык, психологиялык, логикалык көз караштагы суроолор болду. Ал эми биз балдар менен өткөндө жөнөкөй суроолорду, баланын жаш деңгээлине ылайык суроолорду беребиз. Мен сиздер менен өткөндө да мындай терең ой жүгүртүп, сабактын аягында бир натыйжага келген, бир түшүнүккө келе тургандай суроолорду бердим. Ошондуктан бул сабакта кызыктуу болсун деп силердин позицияңыздарда суроолорду бердим да. Ал эми бала менен өткөндө албетте баланын деңгээлиндеги суроолорду беребиз. Албетте эмне үчүн, кандай деп ойлойсуңар, эмне үчүн сенин жашооңдо кездешти беле деген суроолорду беребиз албетте. Түшүнүктүү болот. Эми ушул текстти кеп өстүрүү сабагында колдонуунун сиздер үчүн жаңычылыкмы алдыңыздарбы, жаңылык ыкманы? Ооба. Мурда сиздер Ооба эжеке, алдык. Мисалы биз мурда мен кеп өстүрүү сабагынан Арстан менен коен жомогун өтө турган болсом, мен баардыгын түшүндүрүп берип, анан кайра балдардан кайтарым байланыш алат элем да. Мисалы алгам, ошондой эле сабак өткөм. Азыр мен түшүндүм. Ошол теманы баштаганда эле кандай деп ойлойсуңар деп суроо берип туруп баштасам болот экендигин түшүндүм. Рахмат. Сонун. Жакшы. Ар бир сынында суроо бергенди үйрөндүк. Сонун. Жооп алганды үйрөндүк, балардан кайра суроо жооп менен. Эжеке ушул чыгарманын электрондук варианты барбы? Ооба, бар. Ссылкасын жиберем сизге. Сиздер группага салып. Ошону анткени ата-энелер мектебинде чоң иш өткөргөндө сүйлөшсөк болбой экен. Жашоо турмуш менен айкалыштырып өткөнгө, чоң кишилерге ылайыктуу экен. Ооба, ата-энелер менен өтсөк болбой экен. Анан балага туура тарбия бергиле. Группага таштап койсоңуз жакшы болот экен эжеке. Бул эми текстти өтүүнүн ыкмасы бар да. Бул жерден мен эми психологиялык билимимди, педагогикалык тажрыйбамды, балдар менен иштөө, чоңдор менен иштөө тажрыйбамды пайдаланып, менин өзүмдүн чыгармачылыгым менен өткөн сабагым болду да, болчу. Ар бир педагог өзүнүн ыкмасы менен өтөт. Мисалы, башка адамдар бул кызыл гүлдөр жөнүндө текстти такыр башкача өтмөк балким, Башкача түшүнүшөт. Башкача түшүнөт. Менин ыкмам менен өзүмдүн сиздерге тереңирээк берүү максатында, жаңычыл багытта берүү максатында, ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, анализдөөнү үйрөтүү максатында ушундай сабак.
азыркы ата энелер ушундай анализдеп, баптап, айтып туруп анан кийин түшүндүрсөк, анан кийин баягы эме дейт, пикир өзгөрөбү деген ой келди да мага. Ушундай сизге окшоп ошондой кылып айтыш, түшүндүрүп бериш керек экен да. Ошо алдыда боло турган курстарга чакырабыз. Ушундай сабактар болот. Ушундай сабактын түрлөрү болот. Көп ыкмаларды үйрөтөбүз. Инновациялык ыкмалар бар. Сыйкырдуу жүрөк, кээ өстүрүүдө да. Сыйкырдуу көз, сыйкырдуу кулак деген ыкмалар бар. Баланын кээ өстүрөт. Алтын микрофон, мнемотаблица, кээ өстүрүү сабагында да тыбыштар менен иштөө, айлана чөйрө сабактарында бирдей сабактарда анан жанакы балдардын достук сезимдерин калыптандыруу, оюндун түрлөрүн колдонуу, STEM технологиясы деген ыкмалар бар. Анан түрдүү көркөм каражаттардын түрлөрү, дидактикалык каражаттын инновациялык түрлөрү, Фребелдин каражаттары, Диониш блоктору деген эмне, Шичида ыкмасы деген эмне, кантип оюн аркылуу баланын логикасын таанып түшүнүктүрсөк болот деген мастер-класстар, сабактар болот. Анан сертификат берилет, ошондуктан сабактарыбызга чакырабыз сиздерди. Эфир сакталат эжеке. Эфир сакталат. Мен YouTube'га жүктөйм азыр, анан группага салам. Тарбиячыларыңыздар менен бөлүшүп, маалыматтар менен бөлүшүп, анан курска катталып, жазылып окуңуздар, чакырабыз. Сабактар дайым сакталат, 2 ай сакталат курстагы сабактар. Материалдар берилет, усулдук жардамдар берилет, балалык программасын толук үйрөтөбүз. Стандарт менен толук сабактар болот жана стандарт балалык программасы, кесиптик өнүгүү, портфолиодо эмнелер болуш керек, педагогдун кесиптик өнүгүүсүндө, усулдук өнүгүүсү кандай болуш керек, усулдук жардам менен коштолот сиздерге. Конкурска катышып калсаңыздар жардам көрсөтөм. Ачык сабактар, семинар ошол бардык усулдук жардамдар көрсөтөм. Эже ушуга катталып окуса болобу? Болот. Катталыңыздар. Группада барсыздар, мага жазыңыздар, мен сиздерди группага кошоюн. Башка группага. Бар группада. Баасы канча болуп калат эже? 2000 сом курстун баасы. 20 күндөн ашык сабак болот. Сабактар 2 ай сакталат. Мен телефонумду дагы жазып коеюн, WhatsApp телефонумду. 701 11 77 29. Эртең дагы сабак болот. Эртең STEM билим берүү, инновациялык каражаттар бар экенин көрсөтүп беребиз. Эже сизден билбеген нерселерди сурап турсак болот да, э? Болот. Эжеке ушунда мынау борборлор менен окутканда баягы кепештирүү деп жазып коюу керекпи? Ошондо кепештирүү, айлананын сабак ачуу же жазбайм өтөсө дагы боло берет да. Биз жазып койсок аны окуганды билбейт да балдар. Анан ошонун белгилери менен көрсөтөбүз. Маркировка деп коет, маркерлөө деп коет. Математика болсо кубиктер, сандар менен беребиз. Кээ өстүрүү болсо китептер менен беребиз, э? Ошол түстөр менен белгилеп койсоңуздар болот. Эжеке менде суроо бар да. Эртең мисалы үчүн көркөм адабият сабагы менен аппликацияны бирге өткөргөндө темасын борборго бөлгөндө, бир борбордо аппликация, бир борбордо ошол аңгемени айтып берсек, ошондо кандай иштеп калабыз? Ошол бир теманын алкагында иштейбиз. Эмне деген тема менен өткөнбүз? Мисалы. Эртең канаттуулар да? Канаттуулар, э? Ошол көркөм өнөрдө канаттуулар боюнча илеп чаптоо сүрөт тартууну өтөбүз. Айлана чөйрөдө канаттуулар кандай экенин, жаратылышта кандай түрлөр бар экенин өтөбүз. Кээ өстүрүүдө канаттуулар жөнүндө аңгеме же ырларды окуп, балдар менен диалог түзөбүз. Ошондо бир борбордо мен иштеген экинчи борбор өздөрү жасап калышабы? Ооба, өзлөрү жасашат. Ушул жерде ата энелер менен иштөө бар. Ушул жерде ата энелерди жардамга чакырып, балдардын группасына отургузуп, балдар менен иштегенге сураныңыздар, график түзүпчү. Мен курста үйрөтөм. Анан жанакы кошумча, жанагы жардамчы барго? Ооба, жардамчы тарбиячы бар. Жардамга чакырып, группага отургузуп коюңуздар. Экөөңүз жетишпей атса, ата энелерден да чакырып
график менен отургузуп коюңуздар. Бүгүн сабакка катышып бергиле, жардам бергиле. Мындай чаптаганга, кескенге, сүрөт тартканга, балдарды багыттап тынч отургузганга жардам бергиле деп ата-энелерден отургузуп коюңуздар. Же ошо кичинекей балдарга кайчы берсек болобу? Биз 2 жаштагы, 3 жаштагы балдарга. Болот, кичинекей кайчыларды берсеңиз болот. Коркпой, мына мондай кесиш керек, мондай деп берсеңиз болот кичинекей кайчыларды. 3 жаштагыларга болот, 2 жаштагы. Сабат ачуудан мисалы мына тыгыштарды өткөндө математикага байланыштырып, ЖМТК деген сабакка байланыштырып, Болот, айлана чөйрө кепөстүрүүгө байланыштырып өтөбүз да ошондо. Ошентип Балдар менен өткөндө. байланыштырса болот. Чыгармачылык менен сонун сабактар түзсөк болот, байланыштырсак болот. Айрым учурда бир тема экинчи тема менен байланышып калат, экинчи предмет. Мисалы сабат ачууда О тыгышын өтүп жатсак, айлана чөйрөдө канаттуулар болуп атат да, байланышпай калат. Ошондук байланыштырбасак да тема менен өтө бересиздер. Сабат ачууну өзүнчө эле өтүш керек го. Ошондой өзүнчө эле өтө бересиздер. Байланышса байланыштырабыз, байланыштырбаса өзүнчө эле өтө бересиздер. Өзүнө тиешелүү тапшырмаларды берип. Сабат ачууну илеп чаптоого байланыштырса болот экен дейм да. Ушул илеп чаптоого мисалы тамгаларды жасаганда илеп чаптап көрсөтүш. Аппликациядан, анан пластилинден болот, ошентсеңиз болот. Дагы суроолор барбы? Биз балалык программасын окуп чыгышыбыз керек баарыбыз. Усулдук колдонмосунда анан балалык программасынын негизинде сабак өтүү деген ошол борборлордо анан инновациялык балдарды активдештирүүчү ыкмаларды колдонушубуз керек да. Анан ошондой эле жаңы дидактикалык каражаттар бар. Ошолорду колдонушубуз керек. Инновациялык каражаттарды колдонуп, балдарга өтүү маанилүү да. Ыкмалардын түрлөрүн үйрөнүп алсаңыздар, балдарга жагымдуу дагы, жеткиликтүү дагы, жандуу да сабак болот. Анан сиз жаңычыл педагог болосуз. Жаңы ыкмаларды үйрөнүшүбүз зарыл болуп калат. Анткени балалык программасынын талабы ошондой. Балдарды өнүктүрүүчү сабактарды өтүшүбүз керек. Өнүктүрүүчү сабактар үчүн жакшы, мындай интерактивдүү, активдүү ыкмаларды колдонушубуз керек. Балдардын таанып билүүчүлүгүн өнүктүрө турган каражаттарды колдонушубуз керек. Эртеңчери меникиден кеп өстүрүү экен да, сүйүктүү үй жаныбарлары. Анан экинчи сабагым дене тарбия болуп атат. Ал экөө уже айкалышпай калат, өзүнчө эле өтүшүм керек э. Өзүнчө өтөсүз. Рахмат. Сиздердин да сабакка катышканыңыздар сонун болду, мага абдан жакты. Суроолоруңуздар, ой жүгүртүүңүздөр жакты мага абдан. Бизге да жакты, сизге чоң рахмат. Абдан сонун нерселерди алдык. Рахмат сиздерге. Рахмат эжеке. Рахмат. Курстан күтөм сиздерди. Сабактарга катышыңыздар. Эже катышабыз, рахмат сизге. Рахмат эжеке. Бейпилтүн жакшы эс алыңыздар. Мен ыраазымын сиздерге. Рахмат эжеке. Жакшы жатыңыз. Ден соолугуңуз болсун, рахмат. Эртең да сабак болобу эжеке? Ооба, эртең дагы болот сабак.